15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү. Бул күндүн алкагында Шекер айылындагы Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинде таза колдор, таза жашоо булагы аталышындагы акция өткөрүлдү. Аталган мектептин мугалимдер жааматы окуучуларга таза колдор аркылуу көптөгөн оорулардын алдын алса болоорун түшүндүрүп беришти. Таза колдордун өз эле мааниси аябай зор болуп атпайбы ден соолук үчүн. Анан биз эми элет жеринде жашагандыктан ар бир бала тазалыкты көп сактай бербейт. Тала жумуштары көп дегендей, анан чарчанышат. Балдардын ушунун маанисин күчөтүү үчүн биз ар бир классты урандарды айткызып, ырларды жаттатып, дил баяндарды өз ойлору менен жазышып, ошонун маанисин дагы тереңдетип, ар бир балага жеткизиш үчүн ушул иш-чараны аткардык. Бүткүл дүйнөлүк таза колдор акциясына бир эле мектеп окуучулары эмес, жалпы Шекер айылынын жашоочулары катышты. Таза колдор акциясынын алкагында жергиликтүү жашоочуларга ден соолукту сактоо, таза колдон башталары боюнча кеңири маалыматтар берилди. Бүткүл дүйнөлүк таза колдор акциясы Аристин, Баткен жана Талас облустарынын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору аркылуу ишке ашырылды. Талас областында ошол долбоорго 17 айыл камтылган, анын ичинде ошо Шекер айыл өтү дагы бар. Шекер айылында биз ушу долбоорду иштеп баштагандан бери байкаганыбыз жана элдердин, жашоочулардын айтуусу боюнча суу аябай эле кыйындыкта келет. Илгерки эски турбалар, асбестовый турбалар коюлган экен. Бул биздин буюрса долбоор ишке ашып, жакынкы аралыкта ишке ашкандан кийин ар бир үйгө электросчётчиктер, суу өлчөгүч счётчиктер коюлат жана ошондой эле суу өлчөгүчтөрү коюлганда айылдын жашоочулары бүт баары уже канча суу коротсо ошого жараша төлөм төлөп калышат дагы. Айылдын бүт эмесине, жашоочуларына суу кенен жетип калат да, тартыш болбой калат буюрса. Шекер айылында акыркы жылдары таза суу көйгөйү жаралган. Союз мезгилинде коюлган суу түтүкчөлөрүнүн эскилиги жетип, жашоочуларга ыңгайсыздыктар жаралган. Бул жагдайда Аристин, Баткен жана Талас облустарынын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору ишке ашып, Шекер айылындагы суу түтүкчөлөрү алмаштырылганы турат. Суу түтүкчөлөрү аябай эскирген акыбалда. Анан мына бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Баткен областы менен Талас областы Арист долбоору менен эметип атабыз. Ошого биздин айыл буюрса илингенбиз, ошол долбоор менен иштеген жатабыз. Анан Аристтин өкүлдөрүнө, ошо Арист кызматкерлерине аябай чоң ыраазыбыз. Бизде деген буга чейин көптөгөн окуулар болуп өттү, атайын лидерлер бар, группалар түзүлгөн. Буларга колдон келишинче жардам берип турабыз. Ушинтип элди чогултуп, элге кеңири маалыматтар жеткирип атабыз. Акыркы жылдары мектеп, бала бакча жана мектеп жашына чейинки балдар арасында вирустуу гепатиттин А түрү менен ооруп катталгандардын саны көбөйгөн. Вирустуу гепатиттин А түрү көпчүлүк учурда кир колдор аркылуу жугуучу жугуштуу оору болгондуктан бул оорунун алдын алуу үчүн өспүрүм балдарга колду туура жуу эрежелерин үйрөтүү керек. Бул үчүн Шекер айылындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун меймандары айыл тургундарына колду таза жуу эрежелерин үйрөтүп турушат. Колду жуубаганын кесепетинен азыр ич өткөк оорулары айрыкча август айларында, июль айларында көбүрөөк кездешет. Бул убакта деген алмаларды жуубай жешет, жаш балдар көбүнчө ата-энелер көзөмөлгө алышпай, анан ОРВлар, коомдук жайлардан келишип, грипп болуп маска тагынбастан, анан гепатит А көбүнчө кездешет. Бул деген колдун кири деп экинчи аталышы ошондой болуп айтылат. Өзүбүз өздүк гигиенаны жакшы сактасак эле, ошол үчүн колду таза жууп, антисептиктерди колдонуп, маска тагынып, жакшы жемиштерди жууп жеп турсак эле мындай оорулардан арылып кетет элек. Элет жеринде таза суу көйгөйү жаралып, элдин санитардык гигиенасын туура сактоодо көйгөй жаралбашы керек. Бул үчүн Аристтин кызматкерлери жерлерде иш алып барып, алыскы айыл жерлеринде элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, калкка гигиеналык тазалыкты сактоо боюнча облус аймагындагы 10 айыл аймакта атайын иш-чара өткөрүп жатышат. Гулира Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Кара Бура району.